көчөдөн кармоо алып урган учурлары да болот. Машинасын сүздүрүп, мурдумду канатып көчөдөн көрсөм мен уже корком да ал адамданчы. Эмне кыла аласың, колуңдан келгенин кыла албайсыңбы, эки балаңды урганың барбы деген сөздөрдү айткан адам көлдөн ата сел. Ушул айымдын жолдошу экинчи тарап катары да келсеңиздер болот биздин берүүбүзгө. Ушул мекендешибиздин окуясын сиздердин талкууңуздарга койдук. Саламатсыздарбы, Алсу медиа каналынын катталуучулары. Бүгүн катылган көз жаш берүүбүзгө кайрылган мекендешибиз бар. Ойнош оттон ысык деп эки балам менен жолдошум бизди таштап кетти дейт. Толук маалыматты өзүнөн алабыз. Сиздер болсо каналга катталып, лайк басып жана ушул мекендешибизге жакшы кеп кеңешиңиздерди жаза кетиңиздер. Жана ошондой эле эгерде сиздердин жүрөгү өкөгөн суроолоруңуздар, элге кайрылчу маселеңиздер же болбосо башыңыздан өткөн окуяңыздар болсо, экранда турган номерге чалып биздин берүүбүзгө кайрылсаңыздар болот. Анда эмесе жарнамалык тунугудан кийин маегибизди улантабыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан Чекти кирди кылуу үчүн Базирей Балуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда Бакыт агама кайрылыңыздар. Бакыт агам өзү жалгыз баарыңыздарга жетишпейт, андыктан өзүнүн командасы менен ошо көптөгөн тажрыйбалуу айдоочу агаларыбыз менен сиздерди Казакстанга алып кирип, кайра алып чыгышат. Бакыт байке. Анан жол керек, кстати, кымбаттаптыр. Баарыңыздарга айта кетейин, 9000 рубльдан. Экранда турган номерге чалыңыздар, Бакыт агама кайрылыңыздар. Москва Казакстан чыкты кирди. Бересат. Саламатсызбы, биздин берүүбүзгө өз каалооңуз менен келдиңиз. Анда кулагыбыз сизде. Саламатсызбы? Башымдан өткөн турмушумда бир болгон окуяны айтып берейин деп өзүм калуу менен келип отурам. Бул нерсе баягы турмушунан ажырап кыйналып жүргөн аял затына, турмушка чыга элек кыздарга, жаш кыздарга сабак болсун деп да айта алам. Анан бир жагынан бул менин бир жашоомдон өткөн башымдагы бир окуя десем да болот. Москва шаарында көптөн бери эле жашап калдык. Жолдошум экөөбүз ушул жактан таанышып, сүйлөшүп, ушул жактан свадьба кылып, үйлөнүп, баардыгы жакшы болгон. 5-6 жылдай чогуу жашадык. Эки баланын ата энесибиз экөөбүз. Анан бара-бара баягы жолдошум өзгөрө баштады. Үйгө кеч келип, келбей калып, телефондорун катып, ошентип аял киши болгондон кийин сезеткенсиң да андай нерсеничи. Мындайча айтканда бара-бара мен дагы мындай сезип, күмөн санап баштадым. Бул жолдошума эмне болуп атат экен, эмнеге мынтип өзгөрүп атат экен депчи. Баягы сөздөрүмдү көтөрө албай баштады. Кагып, селкип, сөгүп дегендей. Ошентип күмөн санап жүрүп, баягы көңүл деле бурбай калды мага уже. Карагысы деле келбейт, биз менен чыкпайт. Мындайча айтканда балдарын деле карабай калат экен эркек киши өзгөргөндөчү. Ошентип жүрүп, анан бир күнү жолдошумдун WhatsApp-ын улап алам. Билгим келди эмнеге мындай болуп атканын. WhatsApp-ын улап алып, анан ошо бирөө менен сүйлөшөт экенин көрөм. Ал кыз менен байланышам. Мен аялы болом деп байланышып сүйлөшкөндө башында баардыгын эле чечип алгандай болгонбуз. Аялды аял түшүнөт деп ойлогонмун, ишенгенмин. Мени алдап койгон. Мен бала чакам жок, аялым жок деп айтты деп айткан. Бирок баягы билгенден кийин мен ойлогом, ал жок болуп кетет жашообуздан депчи. Бирок андай болгон жок. 1 жылдан ашып атат уже биздин жашообузда. Мындайча айтканда биз экөөбүз эмес, үчөөбүз жашап келатабыз азыр. Же ажырашып биротоло кетип ал менен жашабады, же биротоло мен менен жашабады да, мындайча айткандачы. Ал кыз деген кандай десем, баягы уже баягы аялы, семьясы бар экенин билгенден кийин мен ойлойм, акыл эси орунду болгон адам өзү билип эле алыстап кеткенге аракет кылат да. Бирок бул бир пайда болуп, жок болуп, пайда болуп, жок болуп, ушинтип эле жүрөт да биздин жашообуздачы. Анан ошондо билингенде түшүндүм, эмнеге менин жолдошум өзгөрүп, эмнеге мындай коорс мамиле кылып, жада калса баягы өзүнүн эркектик милдетин да аткарбай калганын мен ошондо гана түшүндүм. Ага чейин жаман ойлор оюма эче келген эмес, ойлогон да эмесмин. Бул күнгө чейин ошол кыз пайда болгонго чейин мамилеңиздер жакшы беле? Мамилебиз жакшы болчу. Чындыгында аябай бири-бирибизди жакшы көрүп жүрүп үйлөнгөнбүз. 4 жыл сүйлөшүп жүрүп үйлөнгөнбүз. Мындай эч кандай бир жашообузда зордук зомбулук, мындай эч кандай бир эме болгон эмес. Баардыгын сонун кылып бизди, мындайча айтканда, жашообуз сонун болчу. Эч нерседен кем кылбай бакчу, иштечү. Ушул адам пайда болгондон кийин баардык нерсе өзгөрдү да. Кол көтөрмөй башталды, зордук зомбулук башталды. Урганда жөн эле урбай муунтуп урат болчу. Мен анысында көп жолу айттым, мынтип муунтуп урганың бул бир күн болсо бир күн өзүңө уже минус болуп калышы мүмкүн депчи. Мени өлтүрөсүң, эки баланы жетим кыласың, сен камаласың. Ал нерседен эч кимге пайда жок депчи. Ошентип азыркыга чейин эле келаткан жокпуз. Азыр уже жашообуз эки тарапка кеткен. Мен просто мындай
нааразы болгонум аялды аял түшүнөт деп ойлочумун. Ушул күнгө чейин көрсө аялды аял деле түшүнбөйт экен да. Баягы же балким өзү деле ушундай башынан өткөзүп анан боло берет деген немеде жүрө береби аялдар, билбейм кандай ойдо болушат. Акыры ошо экөөнү калтырып булардын жашоосунан алгыс эмес эле мен кеттим десем болот да. Азыркы учурда жолдошуңуз сиздин тынчыңызды албайбы? Тынчымды алат. Азыркыга чейин эле тынчымды алат, чалат, жазат, башка номерлерден чалат, жазат. Бирөө менен жүрсөң өлтүрүп кетем, антип кетем, мынтип кетем. Көчөдөн кармоо алып урган учурлары да болот. Ошо бир учур болгон, экөөбүз ажырашкандан кийин көчөдөн жумуштан келатсам кармоо алып, ошол баягы эле зордук зомбулукту көрсөтүп, ким менен жүрөсүң, кайсыл жакта ким менен келатасың деген сөздөр айтылып, жаман сөздөр, машинасын сүздүрүп, мурдумду канатып. Ошондой ситуациялардан мен уже ушунчалык сынып, баягы өзүмө бир жаман эме алып калыптырмын. Мындай азыр көчөдөн көрсөм мен уже корком да ал адамданчы. Дагы келип уруйеби, же эмне болот деген коркунуч менен жашайм мындайча айтканда. Ал көчөдөн кармап кол көтөрөт дейсиз. Ошол учурларда сизге жардам берген эч ким болгон жокпу? Биринчисинде болгон. Экинчисинде деле ошо көбүнчөсү деген бизде азыр кандай билбейм, мындай мен деген баягы эртең менен жумушка барган үчүн көбүнчөсү эртең менен баардыгы жумушуна шашып, эч кимдин иши деле жок болот экен да. Анан азыр эми монтип составына туруп алып кыз жигит урушуп атса, көп эле ойлошот экен да, типа пусть сами разберутся, биз тийишпейбиз деген ойлор болот экен адамдардачы. Ошол акыркы келип телефонумду алып кетип калган учурлар болот. Текшерем депчи, ким менен сүйлөшүп атат деп. Акыркысында ошо болду, орустар келип жардам беришти. Орус кыздар өтүп барат, ошол орус кыздардын алдында мага тие албай калды десем болот да. Кайын журтуңуз, ата энеңиз баары билиштиби? Баардыгы билишти, ооба. Эми башында билгенде бизде эми мындай ситуация боло берет эмеспи? Эрди катын уруша берет, башка болот, бирок мындай жашап кетишиң керек деген сөздөр гана болду да. Эми макул бир жаңылышыпты, аракет кыл, жашап кет деген сөздөр гана болот да. Ошонун аркасынан мен баягы мындай жашап кетишим керек, балдар үчүн жашаш керек деген түшүнүк менен мен да жүрө бериптирмин да. Ал нерсени айткым келет, көрсө андай болбойт экен. Балдар үчүн жашаш керек деп үй бүлөдөгү зордук зомбулукка чыдай берген дагы болбойт экен. Жолдошуңуз азыркы учурда сиздин тынчыңызды алып кайра сизге кайтууну каалап аткан болсо, тиги кыз менен сүйлөшпөй калыптырбы же дагы эле сүйлөшөбү? Жок, сүйлөшөт. Экөөнүн мамилеси бар дагы деле. Экөө жашап дагы жүрүшкөн. Азыр жашайбы жашабайбы точносын билбейм, бирок азыркыга чейин эле мен жолдошумдун машинасын тааныйм да. Ошол машинасында көбүнчөсү акыркы күндөрү машинасында отурган сүрөттөрүн көп коюп атат WhatsApp-ына. Атайын мени көрсүн дегени же эмне билбейм, бирок ошо дагы деле экөөнүн байланышы бар да. Инстаграмдардан деле көрүп атам, башка жактардан деле көрүп атам. Анан башка номер менен жазып неметкенде мени просто тупо эле сөгүп колуңдан келгенин кылып ал, эмне кыла аласың деген сөздөрдөн башка эч нерсе айтпайт. Мен, допустим, интернетке жайып таратып, ал адамдын мындайча айтканда айырын төгүп коюш бат эле эмеспи? Бирок ошол нерсени мен до сих пор кылбай жүрөм да. Анткени билбейм, эмнегедир ал кызды антип уят кылып, мен ал нерседен пайда таппайм да. Ойлоп көрсөмчү, абийирин төгүп ал адамдын. Ошон үчүн мен бул нерсени Кудайга койдум дедим. Бир гана ошо Аллахым көрсөтсүн жолду. Аялы бар экенин, эки баласы бар экенин билип туруп да кайра эле ошол мамилесин улантууда деп калдыңыз да. Ушул учурда сиз кандай ойлойсуз? Сиздин жолдошуңуз күнөөлүүбү же ошол кыз күнөөлүүбү ушунун баарына? Мен ойлойм, экөөндө тең күнөө бар. Конечно, экөөндө тең күнөө бар. Бирок баягы ойлойм, аял киши токтотуп эркекти өзүнө жолотпой койсо эле, мен ойлойм, что бул нерсе давно эле бүтмөк да. Бирок ал кыз аялы бар экен, бала чакасы бар экен билгенден кийин дагы токтобой биз менен келатат. Ошон үчүн мен ойлойм, бул кыз баягы кайра наоборот мага коркутуу кылат да. Эмне кыла аласың, колуңдан келгенин кылып албайсыңбы, эки балаңды урганың барбы деген сөздөрдү айткан адамдан мен билбейм бул жашоодо эмнени күтсө болот. Баланы уал деген жаман эмеспи? Ал нерседен коркпой эле кайра наоборот мага атака жасайт да, мындайча айткандачы. Күйөөмдө да күнөө бар, конечно, аны эч актагым келбейт. Ушул күнгө чейин эркек киши болуп, бүт нерсени өз ордуна по полочкам кылып коюш ошол адамдын гана колунда болчу да. Бирок экөө тең токтобой койгонуна байланыштуу булардын жашоосунан мен чыгып кеткенге муктаж болдум, мындайча айткандачы. Эки баласынын энесимин, мен чыгып кеткенге муктаж болдум. Ал кыздын ата энеси менен байланышканга аракет кылдыңыздарбы? Ата энеси, мен билишим боюнча атасы жок экен, апасы бар экен. Жалгыз кыз экен. Анан дагы бир учурду кошо кетким келип атат. Апасынын бир тууган сиңдисин тапкам, Инстаграм аркылуу сүйлөшүп таап, жазгам, эже ушундай болуп атат, сиңдиңиз ушундай кылып атат, менин семьям бузулуп атат деп жазганда ал эженин айтуусу боюнча мен түшүндүм, бул кыздын уже жашоо эмесин түшүндүм да, сөздөрүнө караганда эме деп айтты. Биз деген булар өзү негизи давно мурунтан эле Москвага көчүп кетишкен экен. Ошо Москвада чоңойгон окшойт менин түшүнүгүм боюнча.
Анан ошо жалгыз кыз деди, бир туугандары жок. Ал деген апасын да укпайт. Бирок мен апасы менен сүйлөшүп түшүндүргөнгө аракет кылабыз деди. Ошол кезде ошо эжеси ошентип жазган. Менде инстаграмда дагы эле бар жанагы смстери. Сиңдим кечирип кой, менин сиңдим аябай туура эмес иш кылыптыр. Сени как аял катары түшүнүп атам деп баягы апасын да укпайт ал кыз деген сөздөрүнөн уже түшүнүп алсак болот да, биз кандай адам жөнүндө сөз кылып атканыбыздычы. Значит, бул апасын деле сыйлабаган, апасынан деле коркпогон кыздан эми эки балаңды урганың барбы деп айтып аткандан кийин билбейм уже бул адамдан эмнени күтсө болот экенинчи. Анан мен дагы бир айта турган нерсем бул жаманга жолуксаң жаман болуп кете бересиң дейт эмеспи. Жолдошум өмүрү ичкен эмес, ичпейт, чекпейт. Такыр андай эмелери жок болчу, жаман нерселери. Бул кызды тапкандан кийин жолдошум ичип баштады. Постоянно дебейм, бирок ичип баштады. Чегип баштады. Эң неме өзү аябай жаман көрөт болчу чеккенди, бирок чегип баштады. Мен ойлойм, что бул жакшы нерсеге алып барбайт да бул кызчы жолдошумду. Уже баягы жаман нерселерин көрсөтүп аткандан кийин жолдошум аябай жакшы жумушта иштечү, жакшы акча тапчу, машинасынан да жок калды, жумушунан да жок калды. Көрдүңүзбү, баягы жаман адамдын аркасынан мындайча айтканда жаман иш кылып, бул дагы артка кетип атканын азыр бирок өзү түшүнбөй атат да. Биз ошол чоң нерселерге 5 жыл бою мен ойлойм, что менин колдоом дагы болгон, бир семья болгондон кийин. Ар дайым колдоп, баарына да жогуна да чыдап келгем. Ушундай учурлар болгон. Биринчи балам боюмда барында баягы бул ошол кезде дагы мындай кетип калып келбей ушундай учурларын көрсөткөн, бирок ошондо да мен чыдап жашагам. Ажырашып кетсем болот болчу ошондо делечи. Азыр деген мен ойлойм, что ачка кала турган заман эмес депчи. Бирок ошондой учурлар болгон, ачка калган күндөрүм болгон, баарына чыдагам, көтөргөм. Жолдошум кээде айтып калат болчу, мен аябай сага ыраазы болом. Мен баарымды да жогумду да көтөрдүң депчи. Ошентип эле баардыгы жакшы болуп эле көтөрүп, даже кайын журтумдан ушундай сөздөрдү угат болчумун. Сен мындай жакшы жолго салып көтөрдүң деген мындайча айтканда мактоолорду угат болчумун да өзүмдүн тарапка. Жолдошуңуз сизге кайрадан келип, мени кечирип кой деп мындай кечирим сурап, кайрадан чогуу жашайлы, мен баарын түшүндүм десе кечиресизби? Кудай үчүн кечиришим мүмкүн, бирок өзүм уже баягы ушунчалык көңүлүм калып, муздап калыптырмын. 2-3 жолу шанс бергем, кечирип көрдүм. Аягында түшүндүм, бул адам өзгөрбөйт экенинчи. Ошон үчүн өзүм кечире албайм деп айтам, бирок Кудай үчүн кечирдим деп чечим чыгарсам болот. Анда биздин катылган көз жаш берүүбүзгө эмне максатта келдиңиз? Ошол жагын айта кетсеңиз, сизге жардам керекпи же элдин кеп кеңеши дегендей? Бул жерге келгендин себеби мен айткым келери азыр деген көп үй бүлө бузулуп атпайбы? Ушундай кыздардын айынан дагы көп семьялар, ушул кыздын именно ушул кыздын айынан дагы семья бузулушун каалабайм. Баягы анан ошо кыздарга да айта кетким келет. Негизи эле аял затына жашоодо бул үчүнчү адамдын ролун аткарыштын кереги жок. Эч качан бактылуу болбойсуздар ал нерседен. Просто баягы бүт нерсени билгенден кийин жыйыштырып жок болуп кетиш бат эле да, оңой эле. Бирок бул кыз мындайча айтканда нагло туруп алды жашообузда. Акыры жашообузду бузуп, анан успокоилась десем да болот да. Мен ошо айтарым, бул кыздын айынан ошо семьялар бузулбаса экен дейм. Мен ойлойм, что Москвада мендейлер көп депчи, ушундай ситуация менен алышып аткан аял кишилер көп деп ойлойм да. Ошон үчүн айтарым, ошо кыздарга деле, аялдарга деле мынтип бирөөнүн үй бүлөсүн бузуп, аялдын көз жашына калып, балдарын жетим кылгандын кереги жок деп айткым келет. Ал кыз ошо өзүбүз менен эле тең болот, жашы 30-та, Көлдөн, аты Асель. Ошону айткым келет, башкаларга дагы мындай, анан эркек кишилерге дагы айткым келет. Көчөдөгү нерсеге азгырылып, бир жакшынакай үй бүлөлөрүнөн айрылып, кийин арман кылып аттен кылыштын кереги жок депчи. Урматтуу мекендештер, ушул мекендешибиздин окуясын сиздер баарыңыздар эле угуп өттүңүздөр жана ошондой эле ушул биздин берүүбүздө өзүңүздөр билгендей эле бирөөнүн абийирин ачып сүрөтүн көрсөткөнгө тилекке каршы болбойт. Ошондуктан бул мекендешибиз атын айтып өттү, Асель Көлдөн болот деп. Ошол кыз жана ошондой эле ушул айымдын жолдошу экинчи тарап катары да келсеңиздер болот биздин берүүбүзгө, эгерде ушул айымдын сөздөрү жалган деген оюңуздар болсо. Жана ошондой эле мекендештер, сиздер дагы жүрөк өйкөгөн суроолоруңуздар, элге кайрылчу маселеңиздер же болбосо башыңыздан өткөн окуяңыздар болсо, анда биздин берүүбүзгө кайрылыңыздар, экранда турган номерге чалып, бизге кайрылып, сиздер да окуяңыздар менен бөлүшсөңүздөр болот. Ушул мекендешибиздин окуясын сиздердин талкууңуздарга койдук. Кийинки эфирде көрүшкөнчө аман туруңуздар.